Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, туугандар, достор, амансыздарбы? Бишкек шаарынан, Новопавловкадан, Аларчинская 77А дарегинен ушул 2 кабаттуу үй сатууга чыкты. Туугандар, үйдүн аянты 3 сотик. Бул жагы узуну 18,5, наркы жагы туурасы 16,5, бул жагы болсо 15,5. Туугандар, Аларчинская 77А ушул адрести навигатордон 2 кишиден терип келе бересиздер. Үйдүн адреси болсо бул жагы Ден Чапина көчөсү. Туугандар, наркы Мисте Эсалуу Борбору. Бул үйгө жакын 3 мектеп жакын жайгашкан, ошондой эле садиги, бала бакчасы бар. Үй боюнча толук маалымат айтсак, 6 бөлмөсү бар, 2 этаж, подвалы дагы бар. Свет, суусу бар. Газ жакын арада Кудай буйрса келип калат экен. Кеңири үй боюнча айтып берейинчи. Үйгө киргенде эле бул жагында ажатканасы, ошондой эле суусу бул жерине жайгашкан. Бул жерде көмүр, отун сактаганы 2 жери бар. Мынакей. Бул жака кааласаңыздар көмүр, отун сактай бересиздер. Бул болсо экинчи комнатасы, кичинекей. Азыркы учурда ушундай отун турат экен. Үйдүн арты 1,5-2 метр ушинтип ашырып койгон. Подвал болсо бул жакта. Биринчи этаж баардыгы пол утеплённый экен. Туугандар, бул жактан ушу баардык үйдү жылуулантып бересиздер. Көмүр, отунду жагыпчы. Кичинекей бөлмөсү болсо, бул жерден ушул банкаларды, компот, нарак-барак сактай бересиздер. Вареньялардычы. Мунусу дагы кичинекей чакан экен. Үйдү көрсөтөлү, комнаталарды көрсөтөлү толук. Эми болсо туугандар, үйдүн ичин көрсөтөлү. Сыртында ушундай бронированный эшиги бар экен. Бул жер прихожкасы, кийим иле турган, бут кийимче турган жер кылып койсоңуздар болот. Бул жердечи. Киргенде эле сол жакта ажатканасы, ошондой эле душовой бар. Мынакей. Унитаздары коюлган. Бул жагы болсо душовая. Бул жерге аристон койгону, месталары каралган, кир жууч машиналарды коюп койсоңуздар болот. Бул жакта точкалары бар. Киргенде эле бул жагы болсо, туугандар, кухнясы. Кухнясында ушул мебелдер, килемдер баардыгы калат. Баардык комнатада килемдер жаңы экен. Потологун көрүңүздөр. Бул мебелдер да жаңы буюрса. Сол жакта болсо бул залы. Мондай болгон, сонун болгон килемдери бар экен. Тегерети, светтери коюлган. Бул жер болсо, бул жердин да бир отура турган, эс ала турган места кылып койсоңуздар болот. Дивандарды коюп, бул жака телевизорлорду коюп койсоңуздар болот. Экинчи этажга ушул жерден чыгасыздар. Лестницалар болсо жыгачтан жасалган. Экинчи этажында 4 бөлмө каралган. Бул жерде суу сактагычы, отопленияныкы. Мынакей. Бул жеринде Wi-Fi'дин проводдору тартылган. Бул жерге да телевизорду коюп, өзүнчө бир эс алуу бөлмө кылып койсо болот экен да. Дивандарды коюпчу. Биринчи бөлмөсү, экинчи этаждын. Ар бир комнатада, ар биринде бөлөк-бөлөк вытчкалары каралган экен. Айнектери баардыгы пластиктен жасалган. Бул болсо туугандар экинчи бөлмөсү. Ар бир бөлмөгө жаңыдан килем коюлуптур. Муну болсо үстүндө экен вытчкасы. Үчүнчү бөлмөсү. Мынакей туугандар. Көрүңүздөр, баардык эле бөлмө размерлери окшош экен. Адашпасам 4,5-га 3 болуш керек. Бул жагын кладовка кылып койсоңуздар болот. Вещтерди сактаганычы. Калсаңыздар кичинекей комната кылып койсо да болот. Бул жагынан бир детский комната кылып койсо диваны батат. Акыркы комнатасы. Мынакей туугандар. Үйдүн баасын айталы туугандар. Үйдүн баасы $105,000. Дагы сөздө кемитүү жолдору болот. Үйдүн ээси менен сүйлөшүп, бааны кыла бересиздер. Жакшы сүйлөшсөңүздөр, жакшы кемитип берет туугандар. Үйдүн кызыл китеби бар, баардыгы даяр. Сразу өзүңүздөрдүн атыңыздарга өткүзүп алсаңыздар болот туугандар.